Экс-президент Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов жана Осмонбек Артыкбаевдин камакка алынышын саясий куугунтук катары баалады. Муну 6-июнь күнү өз билдирүүсүндө жазып, коомчулукка жарыялады. Мындан сырткары акыркы камоолор коррупция менен күрөш эмес, өч алуу экенин Атамбаев баса белгилеген. Ал эми саясат талдоочу Айданбек Ахматалиев бул окуялардан кийин Атамбаев камакка өзү барып калуудан чочулап жатканын айтат. Анын өзүнүн коркушу бул тергөө иштеринин жүрүшүнө жараша болот. Тергөө иштер, ошо Бишкек жылуулук борборундагы, тарых музейиндеги тергөө иштердеги бардык жанагы миллиарддаган сомдук уурлуктар эгерде Атамбаевдин өзүнө алып бара турган болсо, анда анын заманасы чындап куруйт. Анда ал качып кеткенден башка айласы калбайт. Бирок маселе ал бийлик алып келген Сооронбай Жээнбеков жана анын командасын буга бара албай ушунда жатат. Мындай айын кептер коомчулукта да кызуу талкууда. Анткени азыркы президент Сооронбай Жээнбековду бийликке Атамбаев алып келгени баарына белгилүү. Мындан улам Жээнбековдун саясий эрки, Атамбаевдин командасы жасаган коррупциялык иштерди толук аягына чыгара алабы деген суроо туулат. Эгер Жээнбеков өзүнүн берген убадасына бекем турса жана парламент көтөргөн жаңы мыйзам күчүнө кирсе, анда Атамбаевди жан жөөкөрлөрү абактан куткарып чыга албайт дешет талдоочулар. Өзүнүн мындай өкүмүн жүргүзүп, кызматтан кетсе да бийликтен кетпейм деп, ошол Сооронбай Жээнбековду тилдеп атып, ошол Фарид Ниязов дайындаган деген сөздөр чындыгы бар экенин далилденип тасталып атпайбы азыр акыркы окуялар менен. Ошондуктан экөөнүн ортосундагы аябай араздашууну эсепке алганда мүмкүн Сооронбай Жээнбеков Атамбаевди жоопко тартууга барышы мүмкүн. Качан ал эгерде Сооронбай Жээнбековдун бийлигине ачыктан ачык коркунуч келтирип, кандайдыр бир практикалык кадамдарга бара баштаса. Эки достун ортосундагы түзүлгөн келишим коррупциялык иштерге байланыштуу жакын арада толук үзүлүшү мүмкүн. Анткени Атамбаевдин оң колу болгон Исаковдун камакка алынышы анын жүрөгүнө бүлүк салды. Бул учурда КСДП партиясынын мурдагы депутаттарынын бири Сагынбек Абдрахманов Атамбаевди партиянын курамынан чыгаруу сунушу менен чыкты. Партиянын өзүнүн уставы бар. Уставта сен председательсиң, же сен президентсиң, же сен тиги министрсиң, сен же колхоздогу жумушчу деп кара баары тең бир теңдик болуш керек. Устав менен болуш керек да. Анан ошону бүгүнкү күндө Алмаз Атамбаев партиянын уставын өзү төрага болуп туруп, мына өзүнүн бузуп атканы бул аябай туура эмес болуп атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө мынакей жогорку кеңештеги мына биздин фракцияда, политсоветте шунчалык эмелер ачылып атат. Бүгүнкү күндө мындай коомго дагы туура келбеген, коомго да жакпаган терс иштер чыгып атат. Бул партиянын мүчөлүгүнө бул устав боюнча да туура келбейт да. Абдрахманов Атамбаевдин тарыхта орду чоң экенин да кошумчалайт. Бирок саясий жактан кетирген кемчиликтер үчүн аны коргоодон баш тартат. Мындан улам экс-президентти партиядан чыгаруу боюнча чечкиндүү кадамдар жасалат. Бирок Атамбаевдин жан жөөкөрлөрү азыртан эле бул ишке чекит коюуну аларга эскертишүүдө. Бул учурда Кыргызстан социал-демократиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева партия кезексиз жыйын өткөрбөй турганын билдирди. Мисалы телефон менен биздин кыздарга же биздин балдарга ар кандай сөздөр айтышып мында болот экен да. Ошондуктан мен жакында эле мисалы мен Фарид Ниязов менен сүйлөштүм. Ада эле мындай бир ачык коркутпаса дагы мындай бир эме сөздөр айтат да, мындай колуңардан эчтеке келбейт деген. Атамбаевдин билдирүүсү талдоочулардын сынына кабылды. Алардын баамында акыркы камакка алууларда эч кандай саясий же өч алуу сыяктуу фактылар байкалбайт. Булар багы коррупция деген берене менен күнөөлөнүп атат. Коррупция деген эмне? Коррупция деген бийликке байланыштуу болот. Жөнөкөй айылда жүргөн саанчы же тракторист эч качан коррупционер боло албайт. Коррупция бул бийликте жүргөн адамдардын иши, ошолордун аракети. Ошон үчүн 6 жыл президенттин тегеретесинде жүргөн адамдар бийликте болсо, анан азыр ошол коррупциялык жагдайлар аныкталып атса, анда кимди күнөөлөшүбүз керек? Башкаларды күнөөлөй албайбыз да, бийликте ошолор турганда, ошолорго иш козголуп атат. Азырынча Бишкек жылуулук электр ишканасында коррупциялык иш боюнча эле 10 чукул кызматкер камалды. Мындан сырткары мамлекеттик тарых музейиндеги Ысык Көл облусунда салынган ат майдандагы жемкорлук боюнча канча адам абакка түшөт, көпчүлүк үчүн белгисиз. Гүлзара Бакаева, Дастан Кадыркулов, Next TV.